Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Баарыңарга балдар жагымдуу моңой тартылуу менен бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Анан бизде сабактын темасына көңүл бурабыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы жай сүйлөм деп аталат. Буга чейин биз көптөгөн темаларды өтүп келгенбиз. Бүгүн биз негизи эле сүйлөм эмнеден куралышын да билебиз. Өткөндө биз сөздөрдөн сүйлөм курап дагы теманы өткөн болчук. Эми ошонун ичинен сүйлөм курап алгандан кийин эми биз эмнени билип атабыз? Жай сүйлөм, сүйлөмдөр негизи эле кандай максатта бөлүнөт экен жана кандай болуп айтылат экен. Ошону жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр мен силерге эскертүү үчүн сөз жана сүйлөм деген эмне деген суроону бердим балдар. Кана эстеп көргүлөчү, сөз жана сүйлөм деген эмне эле бул? Кайсыл учурда сөз жана сүйлөм дегенди биз колдончук эле? Көңүл бургула балдар, карагыла. Сөз жана сүйлөм. Карагыла. Сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт. Сөздөрдөн сүйлөмдөр куралат. Сүйлөм бир нече сөздөрдөн, кээде бир сөздөн туруп, бүткөн айрым бир ойду билдирет балдар. Эми сөз жана сүйлөм жөнүндө маалымат алгандыктан, сөз менен сүйлөмдүн айырмасы бар бекен же жок бекен карагыла. Сөз дейт. Сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөт. Сөздөрдөн сүйлөмдөрдү курайбыз. Мисалы, биз китеп десек, сөздүн китепти биз жазганы билебиз. Ал эми сөздөрдөн сүйлөмдөр курап, бир нече сөздөрдү алып, анан сүйлөм бир нече сөздөрдөн кээде бир сөздөн туруп бүткөн айрым бир ойду билдирет экен. Сүйлөм түзгөндө сөз түрдө, ал сүйлөм кандайдыр бир ойду берип туруш керек экен. Ошондо сөз менен сүйлөмдүн айырмасы эмне болду? Сөз жөн гана маанини гана түшүндүрүп койсо, а сүйлөм болсо кандайдыр бир ойду билдирип турат экен балдар. Сөз мынакей кандай болуп бөлүнөт? Кайталоо кылып атабыз. Эске салып көргүлө. Сөздөр жөнөкөй сөздөр, анан татаал сөздөр болуп бөлүнгөн. Сөз жөнөкөй сөз, анан татаал сөз болуп бөлүнөт. Жөнөкөй сөздөр: достор, мектеп, китеп, жамгыр, момпосуй, алма. Жөнөкөй сөздөр, булар бир гана сөздөн турган сөздөрдү биз жөнөкөй сөздөр деп айтабыз балдар. Ал эми татаал сөздөр: ар дайым, эч качан, ак көңүл, бир күнү, ар качан, бал муздак. Булар татаал сөздөргө көңүл бурсаңар, мен бул жерде көбүнчө эки сөздөн турган сөздөрдү силерге көрсөтүп атам балдар. Негизи татаал сөздөр эки же андан ашык сөздөрдөн курала берет. Алар татаал сөздөр деп аталат. Мисалы, ар дайым, эч качан. Ошонун жанына эле дагы бир сөздөн кошулуп кетсе, булар дагы татаал сөз болуп эсептелинет. Ошону менен биз сөздөр кандай болуп бөлүнүшүн дагы билип алдык. Сөздөр көрүнөр, маани гана берип атат. Бул жерде эч кандай достор дегенде бир эки курбунун бири-бирине жакын адамдар, достор. Мектеп дегенде балдар, мектепке биз эмнеге барабыз? Билим алыш үчүн барабыз. Китеп, аны окуйбуз, анын ичинен көптөгөн нерсени билебиз. Алма, бул жемиштин түрү экенин билип атабыз. Эми биз кайталоо сабагын өтүп алгандан кийин эми балдар сабактын максатына көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын максатында сабакты кандай максаттар менен ишке ашырат экенбиз? Сабактын максаты: биринчи, сөздөрдөн сүйлөм түзгөндү билебиз. Экинчи, сүйлөмдөр жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илеттүү сүйлөм болуп бөлүнөрүн билишибиз керек. Өз алдынча жай сүйлөм түзө алабыз. Текстти угуу менен сүйлөө кебибизди өстүрөбүз. Тексттин ичинен жай сүйлөмдү таба алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын эмнеси бул? Максаты балдар. Ошондо эң биринчиден эле сөздөрдөн биз сүйлөм түзгөндү өткөн сабакта үйрөнгөнбүз балдар. 2-3 мааниси менен дал келген сөздөрдү алып сүйлөм түзө алабыз. Эми сүйлөм түзгөндөн сүйлөмдөрдү жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илеттүү сүйлөм кылып ажыратканга дагы үйрөнүшүбүз керек экен.
Бүгүнкү темабыз жай сүйлөм болгондуктан балдар окуяны кубулуштуу жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм болот. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Бүгүнкү сүйлөмдөгү эң негизги максатыбыз биз эмне кылат экенбиз? Кандайдыр бир окуяны кубулуштуу же көрүнүштүү көргөн нерсени жайынча баяндап берген сүйлөмдөрдү биз эмне дейт экенбиз балдар? Жай сүйлөм дейбиз. Жай сүйлөмдүн аягына сөз түрдө сүйлөмдүн ичинде бул жай сүйлөм экенин кантип билет экенбиз? Чекит белгисин коюу аркылуу билет экенбиз балдар. Иштептериңерге эгер кааласаңар жазып алсаңар болот балдар. Жай сүйлөм деп эмнени айтабыз дегенде биз эмне кантип жооп берүүгө аракет жасашыбыз керек экен? Окуяны кубулуштуу жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм экен деп айтып бере алсак болот. Эң негизги жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат балдар. Андан кийин көңүл бургула бул жерде сөз жана сүйлөм деп турат. Сөз биз мен жанагы кайталоо сабагында да мен силерге берген болчумун, мектеп. Бул сөз. Эми ушул сөздүн негизинде биз эмне кылат экенбиз балдар? Сүйлөм түзөбүз. Сүйлөм өзү турат. Көңүл бургула. Мектепке барыш үчүн окуу куралдары керек. Бул эмне болду? Сүйлөм болду. Кандайдыр бир маанини тоюндурду. Мектепке биз жөндөн жөн эле бара бербейт экенбиз. Мектепке барыш үчүн бизге эмне керек экен? Окуу куралдар керек экен. Экинчи сөз чымчыктар. Анан кийинки сөздө азыр чымчыктар дегенге кана балдар өзүңөр сөздөрдөн сүйлөм курап көргүлөчү. Кура алат бекенбиз биз? Кана эгерде кимдегин түзкөн болсоңор азаматсыңар. Чымчыктар күзүндө жылуу жакка учуп кетишет. Чымчыктар күзүндө жылуу жакка учуп кетишет. Бул сүйлөм болду. Сөздөн биз эмне курадык? Сүйлөм курадык балдар. Тамак ичээрдин алдында колду самын менен жууш керек. Анан кийин карайбыз. Кыргызстан тоолуу өлкө. Тоо деген сөзгө биз эмне кылдык? Сүйлөм түздүк. Кыргызстан тоолуу өлкө деп. Кимде ким ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгөн болсо, анда азаматсыңар. Эгерде кимде кимиңер жетишпесеңер, сүйлөм түзбөсөңөр, иштептериңерге бул сөздү жана сүйлөмдү жазып алсаңар болот балдар. Бул силерге кереги тиет. Андан ары көңүл бургула балдар. Бул жерде силерге эмнени айткым келип атат? Момундай нерселерди бизде китептен да кезиктиребиз, булар табышмактар. Баштамгалар гана берилген, калганы жок. Бул табышмак табыш үчүн бул эмеге көңүл бурушубуз керек экен балдар. Кана бул жерден биз мен челекке камалдым, бирок дайым даярмын. Тишке түшкөн курттардын тишин бирден чыгармын. Ойлонуңуз балдар. Бул кайсы табышмак болушу мүмкүн? Азаматсыңар. Дайым бизге тишке кам көрүш үчүн биз дайыма кайсы буюмду колдонот экенбиз? Тиш пастаны колдонобуз. Андан кийин жаман тишти канатам, жакут түстү жалатам деп. Балдар, ойлонуңуз. Ойлонуп, мага жандырмагын айтсаңар болот. Же болбосо иштептерге сөз түрдө жазып отургула балдар. Мен силерге бул жака чыгардым. Тиш жуугуч. Кааласаңар иштептерге жазып алгыла балдар.
Азаматсыңар эгерде кимдегин тапкан болсо, азамат. Эми бул жерге балдар биз ойлоно турган булар карагыла ар кандай сөздөр, башаламан жайгашылган сөздөр. Ушул сөздөрдү эгерде биз туура мааниси менен туташтырып кое турган болсок, анда жакшы бир эмне келип чыгат? Сүйлөм келип чыгат. Сөздөргө көңүл бургула. Биринчи дендин, сагы, пейилдин, жакшы, агы деген бизге 1, 2, 3, 4, 5 сөз берилди. Булар карагыла өз алдынча турганда эч кандай деле сөздөрдү сүйлөм түзүүгө мүмкүн болбогондой көрүнөт. Эгерде жакшылап ойлонуп көрсөк, бул сөздөрдөн, башаламан жайгашкан сөздөрдөн биз эмне кыла алат экенбиз балдар? Сүйлөм түзө алабыз балдар. Жакшылап ойлонгула дагы иштептериңерге туташтырган, жебечи аркылуу туташтырганга аракет жасасаңар болот. Ойлондук болуш керек деп ойлойм балдар. Эгерде кимде ким туташтырып бүтсө, туура туташтырган болсоңор, азаматсыңар деймин. Кана мынакей. Кандай сөз келип чыкты деп ойлойсуңар балдар? Кана дендин сагы жакшы, пейилдин агы жакшы. Бул башаламан сөздөрдөн биз мааниси, кандай бир маанини тоюндурган эмнени сөздөрдөн сүйлөм курап чыктык. Иштептерге жазып отургула балдар. Дендин сагы жакшы, пейилдин агы жакшы. Бул жерден карап көрсөңөр, жебечелер кетти. Жебечелерди да карагыла, жебечеге да көңүл бургула. Жебечелерден сөз айкашы да түзүлөт балдар, аны билебиз биз. Буга дагы сөздөрдү көңүл бургула. Жебечелер менен дагы мындай кылып туташтыра алсак болот экен балдар. Ушундай кылып өзүңөр дагы өз алдыңарча ар кандай башаламан сөздүктөрдү коюу менен жебече аркылуу туура туташтырып сүйлөмдү сүйлөм түзсөңөр болот. Бул дагы силердин мындай айтканда ойлонууңарга чоң жардам берет балдар. Дендин сагы жакшы, пейилдин агы жакшы деген сөздү биз эмне кылдык? Жасап чыктык балдар. Иштептерге эгер жазам деген болсоңор, иштептерге жазып алсаңар болот. Анан ары эми бул жерде турган сүрөттөргө көңүл бургула балдар. Сүрөттөрдө биз кимди жана эмнени жана кандай кыймыл аракетти көрүп жатабыз. Биринчи апа, апасы, кызы, анан кыздар, балдарды көрүп турабыз балдар. Бул жерде тамак жасап атат, биз камыр жайып атат окшойт бул жерде. Анан балдар, кыздар өз ара сүйлөшүп турат. Булар эми азыр булар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатат болду экен балдар? Силер эмне деп ойлойсуңар? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне жөнүндө булар сүйлөшүп жатышат? Азыр мен окуп берейин, кунт коюп угабыз, Ушул азыркы окулган текст менен сүрөттүн кандайдыр бир байланышы бар бекен эки сүрөттүн? Же жөн гана коюлуп калганбы бул сүрөт? Буга дагы көңүл бурайык, балдар. Өткөнү бул тексттин жарымы окутулган болчу. Бул тазалык жөнүндө кеткен текст, эсиңерге салып көргүлө. Мен андан кийинки бөлүгүн окуп жатам силерге. Эгер биз таза жүрбөсөк жана кокустан колубузду кесип алсак, сөзсүз ал жерибиз көпкө чейин ириңдеп, жаныбызды кыйнамак. Бул кылган ишибизге да, окуган сабагыбызга да тескери таасирин тийгизмек. Себеби ооруган жер ар дайым адамды алакты кылат, алтындай убактысын алат. Мындан да жаман оору биз ички дүйнөбүздү ырбатып алганда кездешет. Билесиңби кантип? Адам ал учурда сылык болгондун ордуна орой, билимди тереңдеткендин ордуна сапатсыз, маданиятсыз,
өзүнөн башканы сүйбөс болуп калат. Мындай адамды аяктыра турган бул дүйнөдө дары да жок. Кымбаттуу досторум, демек бизге ушул эки тазалык абдан маанилүү. Андыктан ар дайым сырткы жана ички тазалыгыбызды сүттөй таптаза сактаганыбыз оң. Антпегенде сүткө да кичине эле кир түшсө ирип кетет эмеспи? Ар дайым жакшы нерселер жөнүндө гана ойлонолу, сүйлөшөлү, пикир алышалы. Силер да мага кошуласыңарбы? Абдан жакшы. Бул кыздар, бул эмне жөнүндө өтүрүлдү бул текстте? Эмне жөнүндө айтылды? Бул текстте эки тазалык жөнүндө айтылды. Бул ички тазалык анан сырткы тазалык экен. Силердин оюңар боюнча бул сүрөттүн бул жакта тиешеси барбы же жокпу балдар? Тиешеси бар, Сырткы тазалык дайыма биз бир нерсе кылып алсак, сөзсүз түрдө таза кармабасак анда эмне кылат экенбиз? Аябай кыйналат экенбиз. Ал эми ички дүйнө болсо бул эмне экен? Жаман адам болбогонго, маданиятсыз, орой адам болбогонго аракет жасашыбыз керек экен. Бул эки сүрөт бул текстке аябагандай эле эмнеси бар экен? Тиешеси бар экен. Мына эки тазалык бизге эмне керек экен? Абдан маанилүү экен. Ар дайым сырткы жана ички тазалыгыбызды биз дайыма эмне кылып жүрүшүбүз керек экен? Сактап жүрүшүбүз керек экен. Ошондо бул жерде апасы кызына ички жана сырткы тазалык жөнүндө айтып берип жатат. Ошол эле учурда бул жерде балдар дагы ушул тазалыктын кандай түрүн билесиңер деген сөздөн улам сүйлөшүп жатышат, балдар. Бул сүрөттөр маанилүү. Бул жерден балдар биздин темага көңүл буруп кетейик. Биздин тема бүгүн жай сүйлөм болчу. Анан сүйлөмдөрдүн жай, суроолуу, ирептүү болуп бөлүнөт деп айтып кеткенбиз башында. Эми бул жерден биз жай сүйлөмгө гана көңүл бурганга аракет кылайык. Бул текстте жай сүйлөм барбы же жокпу? Эгер биз таза жүрбөсөк жана кокустан колубузду кесип алсак, сөзсүз ал жерибиз көккө чейин ириңдеп, жаныбызды кыйнамак. Карагыла балдар. Бул жердеги эң негизги жай сүйлөмдүн аягына эмне коюлат? Чекит коюлат. Ой жайынча айтылып жатат балдар. Чекит коюлуп турат. Андан кийин бул кылган иши бизге да окуган сабагыбызга да тескери таасирин тийгизмек. Себеби ооруган же ар дайым адамды алакты кылып алтындай убактысын алат. Мына бул жерде да жай сүйлөм ой жайынча берилип жатат. Анан бул билесиңби кантип деп суроо белгисин берсе, бул эмне болот экен? Суроолуу сүйлөм болот экен. Мына биздин тексттер дагы эмне? Эгерде ойду жайынча баяндап берсе, ал эмне болот экен? Жай сүйлөм болот дагы, аягына чекит коюлат. Эми суроолорго көңүл бурабыз балдар. Таза жүрбөсөк эмне болот экен? Таза жүрбөсөк өзүбүзгө көптөгөн эмне кылат экенбиз? Кирлерди жугузуп алат экенбиз дагы, өзүбүздү өзүбүз кыйнайт экенбиз. Кайсы оору айыкпайт экен? Адамдын ички дүйнөсүндөгү ичи таарлык, дагы маданиятсыздык, бирөөнү көрө албастык ооруларды айыктырыш аябагандай кыйын экен. Эки тазалык деген эмне? Эки тазалык бул адамдын ички тазалыгы, анан сырткы тазалыгы деди. Окуган текстти силер кандай пайда алдыңар? Окуган тексттен кандай пайда алдыңар балдар? Окуган тексттен биз тазалыктын канчалык деңгээлде бизге маанилүү экенин биле алдык, Так. Андан кийин тексттен кандай жаңы сөздөрдү үйрөндүңөр? Кандай сөздөрдү үйрөндүк? Буга да көңүл бургула, кандай сөздөр болуп кетти? Азаматка биздин сабагыбызда аягына чыгып келатат балдар. Маданиятсыз деген сөздөр бар, Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма берилген сөздөр боюнча жай сүйлөм түзөбүз. Кайсы сөздөргө көңүл бурушубуз керек балдар? Сөздөр жуу, тазалоо, айыктыруу, сүйүү,
сактоо деген сөздөргө биз эмне кылат экенбиз балдар? Сүйлөм түзөт экенбиз. Сүйлөмдү мен силерге бүгүн темабыз жай сүйлөм болгондуктан эмне кылабыз? Ушул сөздөрдү катыштырып жай сүйлөм түзөбүз. Мисалы тазалоо. Эгерде биз үйдү айыктыруу, сүйүү, сактоо бул үйгө тапшырмалыктын өзүңөр дагы аракет кылып, жай сүйлөм түзгөнгө аракет жасагыла. Балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.